Регион телеканалынын берүүлөрүн түз эфирде улантабыз. Бүгүнкү биздин маектерибиздин коногу Сузак район Сузак бир мандаттуу округунан Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкер Медербек Сапарбаев болмокчу. Эгерде сиздерди кызыктырган суроолор, сунуш пикирлер болсо, экранда көрсөтүлгөн WhatsApp номерине жазсаңыздар болот. Саламатсызбы? Студиябызга кош келипсиз. Саламатсыздарбы? Медер мырза, алгач эле ушул өзүңүз тууралуу кыскача тааныштырып өтсөңүз. Мен аты жөнүм Сапарбаев Медербек Мусаевич. 1990 жылы ошол Сузак районунун Октябрьский айылында төрөлгөм. 2008 жылы ошол өзүбүздүн айылда Рахман Сманалиев атындагы орто мектебин аяктагам. 2013 жылы Жалал Абад шаарында Кантөре Шарыпович атындагы эл аралык университеттин бүткөм. Бир жыл Сузакта архивде мамлекетте кызматта болдук. Андан кийин ошол мигрант болуп чет жакка чыгып кеттик, мына ошол кызмат менен. Анан ошол жактан негизги иштерибиз баягындай коомго аралашып, эл менен аралашып, айрыкча ошол элдин арасындагы көйгөйлөрдү сыртта жүрүп көп көрүп, анан бир эле өзүбүздүн жумушубузду эле тартпастан ошол жактан көп идеялар пайда болду да. Качан биздин Кыргызстандын жарандары, Кыргызстандын кээ бир муктаж апалар, аталар ушундай бир өзүбүздүн эли журтубузга мындай татыктуу кызматыбызды көргөзө алабыз деген ураан менен ушул коомчулукка аралашып ишибизди баштаганбыз. Негизинен азыркы учурда 34 жаштабыз. Кудай буйруп, Аллах таала насип кылып, ушул азыркы учурда Сузак районунан бир мандаттуулук кандидатурабызды коюп, жогору жакка аттанып атабыз. Албетте аттанып атканыбыздын себептери дагы чоң, жеке кызыкчылык жок, жеке ал жерге барып бир статус алуу жана башка, же бир кандай десем бир жумуш, фабрика, дүнөө коргомой андай маселе жок. Болгону ушул өсүп өнүп аткан өлкөбүзгө өз салымыбызды кошуп калалы деген аракетте ушул жогору жакка аттанып атабыз буюрса. Медербек мырза, негизи көпчүлүк сизди ушул кайрымдуулук иштердин башында жүргөн инсан катары таанышат да. Анан өзүңүз дагы ушул Ак ниет аманат коомдук кайрымдуулук фонду менен дагы иш алып барып жүрөсүз. Негизи ушул фонддун ишмердүүлүгү тууралуу дагы кенен айтып берсеңиз, кандай иштерди аткардыңыздар? Рахмат, аябай жакшы суроо бердиңиз. Негизинен азыркы учурда шайлоо иштерине байланыштуу биздин Ак ниет аманат коомдук кайрымдуулук фондунун жумуштарын бир айга токтотконбуз. Мына 2 күндөн кийин шайлоо келатат. 22 сентябрь күнү шайлоо болуп өтөт. Шайлоонун жыйынтыгы бизге мындай айтканда өтө деле маанилүү эмес. Шайлоо кандай жыйынтык берет, кандай болбосун, биз кайрадан ошол өзүбүздүн кызматыбызды жасай беребиз. Албетте Ак ниет аманат коомдук кайрымдуулук фондун 2018 жылы түптөгөнбүз. Негизи фонд түптөгөнгө чейин эле 2015 жылы коомго аралашып, бир коомчулуктун бир аз болсо дагы жүгүн тартып, кызматта элдин кызматында жүргөнбүз. Анан кээ бир учурларда бир чоң больницаларга же жана башка бир чоң эшиктерге, чоң бир жерге барып калганыңда сен кимсиң деген суроолор болуп калат экен. Ошондо мен Медермен ушул инсанга жардам берейин дедим элем десем, кээ бир адамдын мындай ишеними жана мындай кандай десем бир көмөгү дагы бир аз солгундап калат экен. Ошонун негизинде биз коомдук фонд ачканбыз. Бул мамлекеттик деңгээлде биз элге кызмат кылалы деп Ак ниет аманат коомдук кайрымдуулук фондун 2018 жылы ачканбыз. Кудайга шүгүр, мына 2018 жылдан бери карай бир топ иштерди аткара алдык да. Албетте бул элге кызмат кылыш үчүн, элге жардам бериш үчүн мындай депутат болуштуктун деле шарт эмес. Аны биз көрдүк. Аны биз анча жерге далилдеп деле келатабыз. Бирок кээ бир учурда эми баа ооруп аткан бейтаптарга эле жардам берип, же үй жокторго эле үй салып жүрө бербестен биз ушундай мамлекеттик деңгээлде бир глобалдуу иштерге мындай барып, ошол чоң деңгээлде өлкөбүзгө бир салымыбызды кошуп калалы. Эми өзүбүз эле бир майда чабак менен бирөөгө үй салып, же бирөөнүн ден соолугуна себепкер болдук, кыйраттык баарын жасап атабыз эмес. Андан дагы чоң иштерди жасап калалы. Күчүбүз барда, акылыбыз барда, дараметибиз жетип атканда ушул элибизге бир кызматыбызды жасап калайлы деген аракет буюрса. Өз сөзүңүздө айтып кеттиңиз да, ошол үй салуу же болбосо бирөөлөрдүн ден соолугу менен эле алышып жүрбөстөн чоңураак иштерге аракет кыла баштадык депчи. Анан негизи айтсаңыз, бул деле өзү майда болбосун же болбосо кээ бир адамдар үчүн мындай көңүл сыртында болбосун, аябай
чоң иштерден болуп эсептелет да. Анан сиз буга чейин дагы биз билгенден чет өлкөдөгү дарыгерлер менен дагы келишимдер түзүп, адамдарды чет өлкөгө дагы алып барып, кээ бир адамдарга ушул үйлүү болушуна жардам берип келе жатасыз да. Негизи ушундай кадамдарга эмне түрткү болгон? Чындыгында жанагы ар бир инсандын, ар бир жумуштун, ар бир ийгиликтин кадырын биз убагында баалап барктай албайт экенбиз да. Бир учур келеттир, балким мындай кийинки муундар ушул аткарган иштерибизди жалпы Кыргызстанда эми биз эле эмес, бизден дагы мындай аттуу баштуу баатырлар көп да. Мына ушулардын эмгегин, элге болгон эмгегин, кызматын бир учур келет тарых баасын берет, өзүнчө бир том китептер жазылса керек. Буну айтып атканын себеби биз ушул 2018-жылдары бизге биринчи социалдык жактан муктаж болгон үйсүз, жайсыз бир туугандарга үй салып баштадык. Анан ошентип жүргөн учурда боор ооруган бейтаптар көп кайрылып калды. Анан андай боор ооруган, бөйрөк ооруган, көз, кулак, сөөк омурткаларын түздөө, мына буну биз Кыргызстанда эле операция жасаса керек деп Кыргызстанды кыдырып, ар больницаларга алып бардык. Анан бул Кыргызстанда болбойт, чет жакта болот деп калды. Мына ошентип бир бейтап алар кимдер десеңиздер каражатка муктаж болгон. Анан каражатын табып, анан аны алып алып Өзбекстандан нары тартып Казакстан, Россия, Турцияга жеттик. Андан да изилдеп отуруп медицинасы күчтүү, дүйнөдө эң күчтүү медицинасы күчтүү мамлекеттердин бири бул Индияга жетип бардык. Индияда ушул эң күчтүү болгон больницаларды көрдүк, клиникаларды көрдүк. Ал жака анан бейтаптарды алып бардык. Анан алардын мыктылыгын көрүп, эмне үчүн биз Кыргызстанда ушул нерсени жасасак болбойт деген бир аракет ураан менен. Себеби көп бейтаптарыбыз кыйналды да, ал жака жеткириш кыйын, ал менен кошо донор барат, ухажеру барат, Индиянын абасы жакшы эмес, суусу деген жакшы эмес, жашоо кыйын, өзү ооруп турган байкуш бир биздин мекендешибиз ал жакта дагы башка жагынан кыйналып турса, анан ушул Кыргызстанда операция жасалса экен деп изилдеп отуруп, Кыргызстанда оңойлуу болсо керек деп отурсак, бул бир учурда мыйзам кабыл алынган экен, бирок кээ бир мүчүлүштүктөр бар үчүн аткарылбай жатыптыр да. Анан ал жагына карап отуруп 6-созуптун депутаттарына бир 60 депутатка кирип чыктык. Ушул мыйзамды карап бериңиздер, кабыл алып бериңиздер, элге пайдасы тийсин. Боор операция жасай албаса дагы ошону алдын ала кам көрөлү, же болбосо операциядан кийинки дарылануу ушул жерде болуп турсун депчи. Ошентип ал жактан бир топ больницалар менен келишим түзүп келдик, Кудайга шүгүр. Бирок бул жактан азыр кандайдыр бир жакшы жолдорун таап алган болсок, жакшы бир мыйзамдарын кабыл алдырып алган болсок, Кудай кааласа ошол сырттагы мына азыр Кыргызстанда башталды го, Турциядан мыкты деген больница келип, мына боор, бөйрөк операциялар уланып атат. Бирок жетишсиздик да. Мына ошол дагы күчтүү Индия менен дагы келишим түзүп бул жака алып келип алган болсок, филиалдарын больницанын бир топ бейтаптарыбызга жеңил болот эле. Качан адам баласы ооруганда гана кайрылбастан алдын ала кам көрөт эле, адам баласы ден соолугуна кам көрөт эле. Эми бул жашоодо адам баласынын эң кымбат бул ден соолук да. Биринчи биз ушул ден соолуктан башташыбыз керек ар бир нерсени. Мына ушундай. Анан эми шайлоо темасына кайтып келе турган болсок, негизи ушул Сузак бир мандаттуу шайлоо округунан 8-номерде сиз дагы ат салышып жатасыз. Анан мындай чечимге келишиңизге эмне түрткү болду, же жогоруда айткан бир кандайдыр бир маселелер сиздин ушул идеяны оюңузга салдыбы? Туура суроо бердиңиз. Негизи башта айтып кеттим, жогорку кеңештин депутаты болуп алып бул иштерди жасаштык деле шарт эмес. Элге кызмат кылыш үчүн депутат болуп алып жасаштык деле шарт эмес. Депутат болбой туруп калыс ниетиң болгон болсо элге кызматыңды аткара берсең болот. Буну аткарып далилдеп деле келдик. Бирок биз учурда ошол сырттагы күчтүү медицинаны алып келиш үчүн эң биринчи ушул түрткү ушул болду да. Ушул жака алып келиш үчүн көп депутаттарга кирип, ошол мыйзамдарды карап чыгып бериңиздер деп, бир 60-тан ашууна кирип чыксак, 6-созуптун депутаттарына кирип чыкканбыз. Ошонун бир ашып барса 6 гана көңүл буруп, мындай кээ бири көтөрүп чыккан парламенттен. Бирок ошол биздин элден алып барган көйгөйүн ошол жерде көтөрүп чыкты, бирок мындай ишке жүзүндө аткарылбады да. Анан ошондо бир ой келген да, жүрөккө Кудай салып болгон экен. Ошондо ой келген, аяттең мындай чоң иштерди аткарыш үчүн же бир мыйзам жолунда алып барыш үчүн, кабыл алдырыш үчүн бир депутат болуш керек турбайбы? Же бир жакын тааныш депутат болуш керек турбайбы? Ушул элдин сенин алып барган мындай көйгөйүңө күйгөн деген ой келген. Кудай буйруп насип кылып койгон экен. Мына ушул учурда
жогору жакка аттанып аткан учурубуз. Эми албетте ал жака барышыбыз эч кандай бир кызыкчылык жок, жеке кызыкчылык жок. Жогоруда айтып өттүм, бир коргой турган бир завод фабрикаларыбыз жок, сактай турган бир дүйнөбүз жок. Карапайым калктын эле элдин арасынан чыккан бир элдин уулубуз, эч кандай бир маселе жок. Бирок жөн эле жүрө бербестен, жөн эле ушул чакан иштерди аткарып жүрө бербестен, ушу өсүп өнүп аткан өлкөбүзгө өз салымыбызды кошуп калалы деген аракетте баратабыз буюрса. Рахмат. Азыркы учурда сиздин программаңыз кандай болуп атат? Парламентке барсаңыз кандай маселелерди көтөрөм деп турасыз? Биз буюрса Аллах таала насип кылып, эгерде жогорку кеңешке барып калган болсок, элдин таразасынан татыктуу тандалып өтүп калган болсок, албетте биз мыйзамдарды иштеп чыкканбыз, программаларды иштеп чыкканбыз. Анын эң бир эле биз барар замат ушул саламаттык сактоо министрлиги менен иш алып баралы деген ниетибиз бар. Кудай буюрса, мен жогоруда айтып турган ушул күчтүү, мыкты сырт жактагы медицинасы өнүккөн мамлекеттеги ушул больницалардын филиалдарын Кыргызстандын жок дегенде мындай 4 бурчуна, негизинен ар бир областына ушул алып келели деген, филиалдарын алып келели деген ниетибиз бар. Мына учурда ушул Ак ниет аманат фонду менен келишим түзгөнбүз ошол жакта Индиядагы больницалар менен. Алар макулдугун берген филиалын бул жакка ачкангач, насип кылып калган болсо, өтүп калсак, мына ошол больницалардын филиалдарын бул жакка ачтык. Эми андан сырткары, эми азыр Сузак өрөөнүнөн, Сузак районунан бир мандаттуулук кандидатурабызды коюп баратабыз да, бирок бул Сузак өрөөнү көбүнчөсү ушул дыйканчылык, чарбачылык, соода тармагында тирилигин өткөрүп келет эмеспи. Албетте, программа иштеп чыкканбыз. Мисалы, мыйзамдуулук жагы, мыйзамдуулук бул мамлекетибиздин фундаменти. Жана маданият, спорт жана билим берүү тармагы, коопсуздук жагы, эң негизгиси ушул медицина тармагы, анан негизгиси ушул өзүбүзгө ушул Сузак өрөөнүнө эң керектүү болгон бул айыл чарба жана дыйканчылык жагындагы иштеп чыкканбыз. Эми буну биз жөн эле жазып койбостон, өзүбүздүн дараметибиз, алыбыз жете тургандагыдай ушу программаларды иштеп чыкканбыз да. Эми айтышыбыз мүмкүн да. Мен азыр бир 5 эле пунктка токтолдум, 5-6 эле пунктка, бирок 2,5 жылда эмнени кылып жетишер элеңер деш мүмкүн да шайлоочулар же көрөрмандар. Мына азыр өлкө башчыларыбыздын келгенине 3-4 жыл эле убакыт болду. Мына өз көзүбүз менен көрүп атабыз өлкөбүздүн өсүп өнүп атканын, алдыга жылып атканын, болуп көрбөгөндөгүдөй 30 жылда жылбаган нерсени мына 3 жылда жылдырып койгон мамлекет башчыларыбыздын эмгегин көрүп атабыз. 3 жылда. Мына Кудайга шүгүр, ниетти түз кылган болсок, ушул 2,5 жылда деле бир топ жакшы иштерди аткарып, бир топ жакшы иштерге себепкер болсок болот. Көз коркок кол баатыр дейт. Ынтымакташып, ал жерге барганда дагы ушул жогорку кеңештин депутаттары менен биргелешип, ынтымакташып, жакшы иштер жасап, анан кээ бир инсандар азыр Сузак өрөөнүнөн баргандан кийин бир эле Сузак өрөөнүнө гана кызмат кылыш керек экен деген дагы кээ биринин жүрөгүндө ушундай ой жатса керек. Жок, биз ушул 7 дубандын элине кызмат кылалы. Кыргызстандын жараны болгондон кийин бир эле Сузак өрөөнүнө эмес, бир эле Жалал Абад жергесине эмес, жалпы 7 дубандын элине, мекенге, өлкөбүзгө өз салымыбызды кошуп калалы деген аракетте баратабыз буюрса. Түшүнүктүү, рахмат. Анан айтсаңыз, азыркы учурда сиз жогоруда 5 пункт айтып өттүм деп атпайсызбы? Анан эң басымдуусу ушул саламаттыкты сактоо тармагы болуп атат да. Анан сиздин оюңузча бизде Кыргызстанда саламаттыкты сактоо тармагында кандай көйгөйлөр бар? Кайсыл багыттарын жакшыртышыбыз керек? Бир эле нерсеге токтолгум келет. Сырттагы көп больницаларга ошол жактын жарандары кайрылгандарын көрдүм да. Ден соолугу сонун, соп-сонун, жапжакшынакай жүргөн инсандар больницада өзүн көргөзүп жүрөт да. Мен ошону түшүндүм. Адам баласы качан башына оору келгенде больницага, бизде ушундай да, ушул нерсе калыптанып калганда, ооруп калганда больницага кайрылабыз да. Жок, биз алдын ала кам көрүш керек да. Бул ден соолук эң кымбат нерсе. Мына кээ бир учурларда биз эмне деген баягындай шарты бар, мүмкүнчүлүгү бар, колунда барларга кызмат кылдык да. Мына каражат менен же бир байлык менен деле ден соолукту сактап кала албай калган учурларды көп көрдүк да. Мына өзүбүз күбө болдук. Ошондуктан бул эң кымбат ден соолук. Мен бул нерсени айтайын дегеним, алдын ала кам көрүш керек. Мыкты оборудованияларды, лабораторияларды Кыргызстанга алып келиш керек. Мына ушул сырт жактагы тургундар адам баласы ооруп калганда эмес, ооруганга чейин больницага кайрылгандарын көп көрдүм да. Мына ошол сыяктуу эле мыкты лабораторияларды, мыкты оборудованияларды, ошол мыкты больницалардын филиалдарын алып келип койгон болсок, бизде
ден соолук болсо баары болот го, Кудай буйрса. Биринчи ден соолукка кам көрсөк, эли журтубуздун ушул ден соолугуна себепкер болуп турсак, анан заман тынч болсо баардыгы жакшы болот деген ой бар. Теле көрүүчүлөр дагы сизге каалоо тилектерин айтып атышат. Рахмат. Анын арасында ошол суроолор дагы бар экен. Медербек мырза, сиз депутаттык аманат ишке даяр эле күчтүү жигит экенсиз. Кечке эле роликтер аркылуу эртеден кечке сиздерди жарнамалай бербестен ушундай түз эфирлерден чыгып программаңыздарды айтып чыксаңыздар жакшы болмок. Буга кандай карайсыз? Элдер дагы сиздер менен жакындан тааныша алмак дейт. Рахмат, ушу көрөрмандарга, эли журтка ыраазычылык билдирем. Албетте Кыргызстандын 7 дубанынан азыр ушул соц тармактан биздин Сузак районунан бир мандаттуу кандидатурабызды коюп, жогору жакка аттанып атканыбызды уккан биздин мекендештерибиз өтө сонун жакшы сөздөрүн айтып атышат. Баардыгына ыраазычылык билдирем. Албетте эгерде кана мүмкүнчүлүк болсо, күндө түз эфирден ушинтип отурат элек. Бирок убакытта азыркы учурда бир 20 күн эле үгүттөө ишине мөөнөт берди да. Бул 20 күн деген Сузак району аябай чоң район экен. 20 күндө Сузак районунун ар бир айылдарын кыдырып, эл менен жолугуш өткөрүп, элдин астына барып, программаңды, платформаңды жеткириш бул убакыт жетишсиздик экен. Албетте жакшы болмок кандай болгон болсо. Бирок урматтуу көрөрмандар, урматтуу туугандар, колубуздан келишинче сиздерге программаларыбызды, платформаларыбызды жеткирген аракет кылып атабыз. Андыктан сөзсүз таанышып чыгып, ошого карап бир татыктуусун тандап алыңыздар деп мен сиздерге суранып кете берлем. Сиз азыр эле айтып өттүңүз да, ошол 20 күн эле үгүт үчүн убакыт берилди депчи. Анан сиз дагы ошол Сузак районун кыдырып, элдер менен жакындан баарлашып чыктыңыз. Анан Сузак районундагы элдин көйгөйлөрү кандай экен, кандай көйгөйлөр бар экен? Элдин көйгөйү көпчүлүгү таза сууга муктаждык бар экен. Эми суу бул адам өмүрү да чындыгындачы. Таза сууга көп муктаждык болот экен. Анан көбүнчө мектеп садиктерди айтып калып атат. Мен ошол суроолорго жооп берип келатам. Мына азыр мамлекет башчыбыз жакынкы 3-4 жылда өлкөбүздө бир дагы эски мектеп, эски садик калбайт. Баардыгы чечилет, жаңыланат деген ушуну ураан менен келатат. Таза суу маселеси, кээ бир жолдор, бул мамлекеттик деңгээлде чечиле турган көйгөйлөрдү бизге айтып атышат. Албетте бул көйгөйлөрдү да биз эске алышыбыз керек. Жогору жакка барып калган болсок, ушул жогорку кеңеште көтөрүп айтып деп эстетип турушубуз керек. Эми көйгөйлөр көп негизинен эл арасында көйгөй аралаганыңды да билесиң да. Мына ошол ар бир көйгөй үчүн жөн эле угуп эле койбостон ошонун аркасында Кудай буйруп насип кылып өтүп калган болсок, жада калса кээ бир учурда айтып атам, өтпөй калсак деле дараметибиз жеткен болсо, ушул элдин кызматын кыла беребиз. Акыбалыбыз жетсе, алыбыз жетсе, ошол анча-мынча көйгөйлөргө бир кызматыбызды аткарабыз, жасайбыз деген үмүтүбүз бар буюрса. Депутат болсоңуз, Индия менен Кыргызстан ортосунда көпүрө болуп, чоң иштерди аткара аласызбы дейт. Мен ушул Кудай буйруп насип кылып калган болсо, Индия элинин чыныгы Индия элинин тургундарына мындай жөнөкөйлүгүнө баа берем да. Аябай кичпейил жөнөкөй калк да. Мына ошол эл менен эң негизи ушул медицина тармагы менен ушул Кыргызстандын ортосунда бир колумдан келишинче бир татыктуу көпүрө болуп берейин деген ниетим бар. Бул кандай жөн эле эмес. Бул Кудай кааласа ушул парламентке барып калсак, бир комиссия топ түзүлүп, ушул депутаттар арасында комиссия топ түзүлүп, ушул Индиянын именно медицина тармагына барып, бир сапарга чыгып, көрүп, анан кийин ушул парламенттен көтөрүп чыгып, мына ошону бир жакшы мыйзамдуу жагына карап чыгып, эл журтубузга бир жакшы сонун керемет жаңылык алып келсек деген ниетибиз бар, Кудай кааласа. Эми дараметибизди жасайбыз. Негизи жогорку кеңештин депутаты болбой туруп деле азыркы учурда Кыргызстандагы бир топ бейтаптар менен Индиядагы больницалардын ортосунда көпүрө болуп жүрөбүз да. Барып калсак дагы да барып жана сурооңузга толук жооп берип кетейин. Мисалы ошол жогорку кеңешке кээ бир учурда колум жетпей, бутум жетпей, үнүм жетпеген учурлар болгон, кээ бир чоң эшиктерге кирейин десең ачылбай калган учурлар болгон. Мына ушул жогорку кеңешке барып калсак, балким бир кандайдыр бир чоң эшиктер ачылып калган болсо, ушул мүмкүнчүлүктөрдү аткарар элек деген ниетибиз бар буюрса. Дагы суроолор бар экен. Депутат болуп калсаңыз, саламаттыкты сактоо тармагында алдын алуу иштерине канчалык деңгээлде көңүл бөлөсүз? Азыр өз сөзүңүздө алдын алуу иштерин жасаган өлкөлөр көп деп айтып калдыңыз дейт.
бул боюнча айтып кеттик, буюрса кыскача эле толуктап кетейин. Эми ошол адам баласы качан ооруганда эмес, ооруу элекке чейин ар бир жанга, ар бир кыргызстандык жаранга ден соолугуна кам көрүш керек. Мисалы айтканда, сырттан кээ бир учурда мөөнөтү бүтүп кеткен товарлар, продукциялар экспорттолуп келип атат. Аны карабай биз азыктанып пайдаланып аткан учурларыбыз болот. Мына ошонун аркасында таза аба жок, жада калса жанагындай кээ бир бөтөлкөнүн сырттары идиштер жаман, баягы пластмассалар күйүп, өрттөнүп, асманга учат, кайра ал бизге түшөт. Кыскасы мына ушул таза абадан, таза суу жоктугунан көп оорулар пайда болот да. Мисалы көп жерлерде анча-мынча жанагындай мусорлар ар жерде эле жатып калган учурлар болуп калат. Аны кимдир бирөө билбей өрттөп алган учурлар болот. Анын жамандыгы мисалы азабы кайра эле карапайым элге түшөт да. Мындай айтканда абага учуп кетти, болду, биз андан кутулдук деп ойлошубуз мүмкүн да. Жок, ал абага таркап туруп кайра адам баласына бир зыянын алып келип калышы мүмкүн да. Ошого ошол мусорду дагы баягы иштеп чыга турган оборудованияларды аткарыш керек, кылыш керек. Эми көп айта берсе көп нерсе, бул ден соолуктун алдын ала кам көрүш үчүн мисалы боор ооруну деле көп да мисалы стоматологиялардан, парикмахерскийлерден, жана башкалардан көп нерселерден ушул боор оорусу келет да. Ушу боор оору кайрылганда деле айтам, гепатит Б же С болуп калганыңда келбей билеңиз. Качан гепатит Дга жетип, пересеткага жеткенде кайрылбастан алдын ала келбей билеңиз. Бир курс лечение алып койсоңуз бул оорудан мындай арылат элеңиз го деп көбүнө айткан учурум болгон. Эми пенде экенбиз да. Качан биз жыгылганда гана ушул кайрылат экенбиз, ага чейин чыдап жүрө берет экенбиз да. Ошону иштеп чыгышыбыз керек. Албетте бир мыйзамдуулук жактарын карап иштеп чыгышыбыз керек. Ар бир кээ бир айылдарда фаптар жок, кээ бир айылдарда аптекалар жок экенин мына ушул жактарын да карап чыгышыбыз керек. Демек, дагы бир суроом келип турат да, азыркы учурда ошол Кыргызстанда жарандардын медициналык сабаттуулугун өнүктүрүү зарыл дегиңиз келип турабы? Албетте, сөзсүз бул мамлекетибизде биринчи орунда ушул медицина тармагын колдон келишинче өнүктүрүш керек. Жада калса мен бир нерсенен токтолуп кетким келет. Өлкөбүз өзгөчө бир өлкө да. Кооздугу боюнча, таза абасы боюнча, таза суулугу боюнча турабы? Мына мисалы эле Кыргызстандын эң бир кооз жерине бир мыкты кардиологияны же мыкты бир больницаны салып койсоңуз, сырттан келген бир турист оорубаса деле ошол Кыргызстандын абасына, таза абасына, кооздугуна суктанып ошол жерде эс алып кетиши мүмкүн да. Мисалы, бул туристский зонага айландырыш керек мисалы. Бул нерсе мына көп мына билимдүү кишилер мисалы ушул бир эле инсаныбыз ушул Баткен жергесине мыкты кардиология борборун ачам деп ошого жетишпей кете берди мисалы. Мына ушундай маселелер көп. Мисалы ушул Жалал Абадтын деле могул Арстанбаппы или Каралмабы же болбосо Ысык көлдүн жээгине бир мыкты клиникаларды салып койгон болсо, адам баласы качан ооруганда эмес, оорубаса деле как сырттан келип ушундай бир турист катары келип ден соолугуна кам көрүп кете берет эле да. Медербек мырза, жогорку кеңешке барып калсаңыз, сиз айткандай таза суу маселесине канчалык деңгээлде көңүл бурасыз? Анткени Сузакта чын эле таза суу маселеси орчундуу көйгөйгө айланды дейт. Таза суу бардык жерде көйгөй экен, чындыгында. Көпчүлүк жерде таза суу көйгөйү бар экен. Эми бул таза суу, жол, мектеп, садик мамлекеттик деңгээлде чечилет дегенибиз менен биз жогорку кеңешке ушул Сузак районунан бир мандаттуу депутат болуп барып калган болсок, албетте ушул ар бир айылдагы эң көйгөйлүү болгон таза суу маселесин көтөрүп айтып деп эскертип турушубуз керек да. Мына кээ бир жерлерде ушундай бир ылайыка сууларды тазалап тунутуп алып ичкен учурлар болот. Мына ушул Алайдын бир айылында бизге бир учурда боор ооруган аябай көп бейтаптар кайрылган учур болгон да. Анан мен аны ден соолугуна эле жардам берип жүрө бербестен өзөгүнө кириштим, өзөгүн чечиш үчүн. Мына ошентип жүрүп изилденип жүрсөк, ошол айылдан мындай таза эмес, курт аралашкан суу чыгат экен да. Этнокок, боордун ар кандай эки үйдүн бири айлеси менен чыгып атат. Ошол айылда эки үйдүн биринде эле ушул боорунан операция болгон, боорунан дарыланган бейтаптар көп экен. Аны изилдеп чыксак, ушул суунун айынан болуптур да. Албетте таза суу, таза продукция, таза тамактануу бул ден соолуктун бекемдиги да. Буга сөз кайдыгер карабашыбыз керек.
киришибиз керек. Барып калган болсок бунун үстүнө буюрса иштейт элек деген ниетибиз бар. Жогоруда сиз өзүңүз тааныштырып атып, ошол мамлекеттик кызматта да иштеп калдым, мигрант да болуп жүрдүм деп айтып кеттиңиз да. Анан программаңызда негизи ушул катарда жүргөн адамдар үчүн дагы кандайдыр бир жеңилдиктерди кароо же болбосо алардын баягы жашоосун жеңилдетүүгө багытталган пункттар болсо керек. Албетте, биз бул коомго, бул ишке биринчи ушул түшкөнүбүз мигрант болуп жүргөндө түшкөнбүз да. Мигрант болуп сыртта ар кандай ысык суук кыйынчылыкты көрдүк. Ыйлаган күндөрүбүз болду жигит башыбыз менен. Ар кандай кыйынчылыктарды көрдүк. Бөтөн эл, бөтөн жерде мусафир болупчу. Бирок ошол күндөр бизди чыйралтып, бизди бышырды да. Мен ар бир мекенден сыртта жүргөн мекендештеримди мигрант болуп жүргөн. Булар мигрант деле деп мен эсептебейм. Булар как меценаттар да. Кыргызстаныбыздын көптөгөн маселесине жардам берип, себепкер болуп жүргөндөр. Мына бул мигрант бир туугандарыбызга, мекендештерибизге мындай сыртта жүрөт, сонун баардыгы деген менен, каражат таап атат, сонун деген менен, баары бир алардын мындай көксөөсү баары Кыргызстанда. Кыргызстанда тирлигин өткөрүп, Кыргызстанда иштеп, Кыргызстанда жумуштап, ушул жерде жүрсөк деген баардыгынын ниети бар. Кимдики жок, баардыгыбыздыкы бар. Мына ушул сыртта жүргөн мекендештерибизге дагы жумуш менен камсыздандыруу үчүн мамлекеттик деңгээлде ишканаларды ачышыбыз керек. Мисалы азыр частный швейный цехтер көп, баардыгы сонун айлыгына көнүп иштеп атабыз. Бирок трудовой книжкабызга эч кандай баягындай неме жазылган жок, стаж жазылган жок. Мына ушул жактарын карай турган бул мамлекеттик деңгээлде жанагындай швейный цехтерди, мырзаларга дагы бир жакшы ишканаларды, сварочный жана башка колунан келген. Кыскасы ар бир өрөөндө, айылда эл журт, калк, карапайым калк жумушсуз отурбаш керек да, жумуш менен камсыз боло тургандагыдай. Мисалы мына Сузак өрөөндө көбүнчөсү алмаларыбыз, кайнолуларыбыз жерде төгүлүп жатат да. Мына ушуну иштеп чыга тургандагыдай чакан фабрика ишканаларды салышыбыз керек. Жаңагыбыздын баасы өтө төмөндөп кетти. Сыртка болбогон баа менен экспорттолот, кайра Кыргызстанга бир күкүмү кошулган таттуулар асман чапчыган баа менен кайра бизге келип атат. Мына ошону иштеп чыга тургандагыдай мыкты кондитерский цехтерди, жанагындай фабрикаларды салсак болот. Жада калса баягы койдун жүндөрү деле азыр Союз малында жолдо жатчу эмес да. Буну иштетип чыкчу мына биздин башыбызда турган калпакты, кездемелерди, кийимдерди дегенде азыр болсо жолдо жатат. Мына Кыргызстандын түндүк тарабында жакшы көптөгөн чакан частный фабрикалар бар, койдун жүнүнөн жакшы мыкты сапаттуу кийимдерди иштеп чыгышат. Мына ушундай ишканаларды айыл жерлерине мындай мамлекеттик деңгээлде салышыбыз керек да, бул нерсени аракет жасашыбыз керек. Карап отура бербешибиз керек. Мамлекет башчыларыбыз азыр эки башчыбыз Кудайга шүгүр аябай бир жакшы эмгегин жасап атышат. Болуп көрбөгөндөй өзгөрүүнү алып келип атышат. Эми мамлекет башчыларыбыз бизге дагы эмне кылып берет экен деп эки жакты карап отура бербестен аракетибизди жасап, өлкөбүзгө өз салымыбызды кошуп, жаш, татыктуу ошол жерде мыкты кадрлар, татыктуу команда барып эл үчүн кызмат кылыш керек деп ойлойт элем да, мен жеке оюм. Мендер мырза, сизге ийгилик каалайбыз. Негизи аймактарды кыдырып чыктыңыз, элдин шайлоого катышабыз деген түрлөрү кандай, катыша тургандар бар бекен? Эми бирок бир нерсени токтолуп кетейин. Ушул эл журт чындыгында шайлоодон жадап бүтүптүр да. Себеби буга чейинки шайлоолор мындай башкача элдин жүрөгүнө камтып калыптыр да. Кээ бир жерге барсаң бир нерсе үмүт кылып калат, кээ бир жерге барсаң соодалашып калат, кээ бир жерге барсаң койчу ошо шайлооңду, шайлоодон кийин мен депутатты көргөн дагы эмесмин, шайлап койсок ал киши келип биз менен эсептешкен дагы эмес, элдин көйгөйүн көргөн дагы эмес деген көп карапайым элдин үнүн уктум да. Биз мына карапайым элдин катарынан чыккан инсан катары буюрса шайлоонун жыйынтыгы кандай болбосун, шайлоодон кийин эл аралап кайра кызматыбызды жасай беребиз. Ошондуктан ар бир шайлоочуга мен терең кайрылып кетер элем, келип сөзсүз катышып бериңиздер. Бул шайлоого катышпаган шайлоочу Кыргызстандык Сузак районунун эли эгерде катышпаган болсо мен мындай деп эле билем да, өсүп өнүп аткан өлкөбүзгө кайдыгер инсандар, Кыргызстандыбыздын тагдырына кайдыгер инсандар, жаштардын келечегине кайдыгер инсан деп билем да. Баарысын дагы албетте бул ар бир шайлоочу мени тандаңыз дегенден деле алыскын. 7 кандидат бар. 7-10-ун бири кызыр дейт. Бир эле орун бар. Ошол 7-нин баардын таразага коюп, так, таза, колуңуздарды бир жүрөгүңүздөргө коюп, татыктуусун тандап алып, жана ошол тандап алган кандидатыңыз менен шайлоодон кийин дагы тең ата сүйлөшүп, жана ошол депутат болгон кандидатты
баягындай татыктуу кызмат кылдырып алыш бул элдин сиздердин колуңуздарда да. Ошон үчүн ар бир шайлоочулукка айтып кетер элем, сөзсүз келип катышып бериңиздер шайлоого. Медер мырза, эми сиздин ишмердүүлүгүңүзгө кайра кайтып келе турган болсок, сиз өзү ушул баатыр энелерге дагы 3 облустун баатыр энелерин жыл сайын чогултуп, аларга ак чоолук салып, баягы чай сунуп келатасыз да. Андан сырткары муктаж жарандарга дагы үйлүү болушуна салым кошуп, жана себепкер болуп келатасыз. Негизи ушул нерселерге эмне түрткү болду? Кантип ушул кадамды баштап калдыңыз эле? Эми бул мен ачык эле айтсам баягы эме болуп калышы мүмкүн. Мен жаш бала кезимде тайнем 40 жылдык мугалимдик стажы бар баатыр энеледе 10 баланы төрөп чоңойтуп, баардыгына татыктуу билимин берип, татыктуу баягы кызматка коюп, баардыгын үйлөп жайлап жайгаштырган баатыр энеледе. Мына ушу балпайган тайнем баатыр энем ушул Кыз Көл айыл өкмөтүнө Пари деген тайнем небереси болом. Ушул тайнем үйүндө жүргөндө айтып калат эле. Сыйдан келип, аяк бияктан келгенде ушундай бир сыйдан келдим 8 мартта. Ушундай инсандын чайын ичип келатам, мынакей сыйын көрүп келатам. Ушундай инсан болгула деп бизге айтып калат эле. Анан ошондо мен жаш бала болсом керек, жүрөгүмдө бир ниет болгон да. Качан биз дагы ушинтип баатыр энелердин, энелердин, аталардын, элдин батасын алабыз экенбиз. Кудайым ошол күндөргө биз да жеткирсе экен деп кичинекей бала кезде ниет кылып койгон экен элек. Мына Кудайга шүгүр 6 жылдан бери өзүңүз айтып өткөндөгүдөй баатыр энелердин башын бириктирип, айрыкча ушул Жалал Абадтын 5 районунан, Оштун 6 районунан, Баткендин 3 районунан баатыр энелерди бириктирип, ушул сый үстүндө батасын алып келатабыз. Балким ушул баатыр энелердин батасы бүгүнкү ийгиликтерге, бүгүнкү жетишкендиктерге жеткирип аткандыр балким. Мындан сырткары ушул үй боюнча айтып кеттиңиз. Биз жалпысынан 31 социалдык жактан муктаж болгон үй бүлөгө үй салып бердик. Жакында 31-чи үйдү салып бердик. 150дөн ашуун бейтаптарды Индияга, Турция, Россияга, Кыргызстанда операция болбой турган бейтаптарды алып барып келдик. Алардын каражатын чечип дегендей. Мына ушунун аркасында деле эми өзүбүздөн эле кыйрат бир идея чыккан жок. Албетте, ушул өзүбүздөн чыккан мындай мыкты баатырларыбыз бар. Эл баатырлары бар, мыкты агаларыбыз бар. Аганы көрүп ийин өсөт дейт. Мына ушул агаларыбызды көрүп, ушул иштерди аткарсак, биз дагы жасасак, мамлекетке кызмат кылып калсак, сөзсүз эле саясатка барып алып эмес, аракетибизди жасай берсек деп отуруп, ушунча иштерди аткарып турбуз да. Саясатка барыш кызык деле жок эле негизи. Эч кандай ой деле жок эле. Бирок элдин арасындагы түйшүк, көйгөй бирде жарыкка, бирде караңгыга, бирде ылайга, бирде сазга түртсө, бирде мына ушул азыркы учур келип саясатка түртүп атат да. Бул элдин көйгөйү албетте. Элдин көйгөйүн көтөрүш үчүн ошол жака аттанып атабыз Кудай калса. Түшүнүктүү. Медер мырза, негизи ушул биздин эфирге келип, өзүңүздүн программаңыз менен жалпы эле баягы алдыда аткарылуучу иштер боюнча дагы, аткарылган иштер боюнча дагы кенен түшүндүрүп бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Элге кайрылып алсаңыз болот, сизге эркин микрофон. Рахмат чоң, урматтуу ошол регион телеканалынын жалпы жааматы, сиздерге ыраазычылык билдирем. Дайыма ушундай жакшылыктарга себепкер болуп, жакшылыктын жарчысы болуп жүрө бериңиздер. Албетте бул сиздердин каналыңыздардан бир нече аттуу баштуулар, мамлекетке кызмат кылгандар, ушул сиздердин эфириңиздер аркылуу элге чыгып, элге таанылып, анан элге пайдасы тийип жүргөндөр көп. Баарыңыздарга, командаңыздарга, жааматыңыздарга ыраазычылык билдирем. Жана урматтуу биздин жалпы көрөрмандар, кыргызстандыктар жана Сузак өрөөнүнүн тургундары, жалпы шайлоочулар. Албетте мен кыскача эле токтолуп кайрылып кетерим. Мына эртең бүрсү күнү 2 күндөн кийин ушул Сузак районунда бир мандаттуу ушул шайлоо болуп атат. Кудай кааласа 2 күндөн шайлоо болот. Ошого баарыңыздарды кайдыгер карабастан ушул шайлоого келип катышып берүүңүздөрдү суранып кетем. Анан катарлаш баардык кандидаттарга ийгилик каалайм. Албетте баардыгы татыктуу, баардыгы ушул элдин үнүн, элдин көйгөйүн, Сузак өрөөнүнүн көйгөйүн көтөрөм деп баратышат. Бирок жетинин бири кызыр деп жогоруда айтып кеттим. Бир эле орун бар. Мына ошол орунга урматтуу туугандар, бул жакыным эле, бул таанышым эле, бул жороомдун жакын эле же коңшум эле, тууганым эле, жана башкам эле эмес. Бул мамлекеттин тагдыры жакыныңга же тууганга же жана башкага же бир кимдир бирөөнүн адамы экенге карабайт туугандар. Бул мамлекеттин тагдыры чын жүрөгүбүздөн эл үчүн күйгөн инсанга байланат.
мамлекеттин тагдырына ким болбосун, каяктан болбосун, баардыгыбыз себепкер болойлу. Эң негизгиси бул кичинекей шайлоо үчүн элге бир кайрылып кетким келет. Ынтымагыбызды ыдыратып албайлы. Бул тарапташ эле, тигинин тарапташы эле, биз баардыгыбыз Кыргызстандын жараныбыз, баардыгыбыз Кыргызстандын атуулубуз, баардыгыбыз Кыргызстан үчүн, өлкө үчүн, мамлекет үчүн, эл үчүн кызмат кылабыз деп келатабыз. Ошондуктан азыркы учурдагы бир 7 кандидаттын айынан эл андай ынтымагын ыдыратып албасын деп кайрылып кетер элем. Сөзсүз катышыңыздар, ийгиликтер болсун, аманчылыктарда көрүшүп жүрө берели. Кудай кааласа бир эле нерсеге токтолгум келет. Бул 22 сентябрдан кийин шайлоонун жыйынтыгы кандай болсо дагы бизге маанилүү эмес. Шайлоонун жыйынтыгы кандай болсо дагы биз эл үчүн кызматыбызды жасай беребиз. Ошондуктан бирок бизде уран, ар бир добуш аманат деген уран менен чыктык. Ар бириңиздердин добушуңуздар, мисалы бизге берип калсаңыздар, биз үчүн бул добушуңуздар өтө чоң аманат. Аманатка кыянат кылбаңыздар, туугандар. Татыктуусун тандап, татыктуусу менен кызматташып, татыктуусу менен тең ата сүйлөшүп алыш бул сиздердин колуңуздарда. Шайлоого сөзсүз келип катышыңыздар. Буйруса өнүккөн өлкөнү баардыгыбыз бирге куралы, Кудай кааласа. Аманчылыктарда көрүшкөнчө рахмат сиздерге да. Рахмат чоң. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ошентип биздин түз эфирге берилген убакыт соңуна келип жетти. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.